Ассаламу алейкум достор. 10 январда биз чогуу президенттик шайлоого катышабыз. Ошол эле кезде биротоло биз референдумга дагы барабыз. Референдумда бир суроо коюлган. Кайсы башкаруу формадагы биз келечекте жашап калабыз? Президенттикпи, же парламенттикпи башкаруу, же баарына каршы деп ушундай варианттар бар. Эми биз көбүнчө жарандар ойлоп атышат. Бизде жогорку кеңеш өтө көп акчаны жейт. Чындыгында мен бюджетти алдым. Бюджетте мындай жазылып турат. 21-жылда жогорку кеңешке 714 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми бир президентке санап көрөлү. Президенттин алдында аппарат деген бар. Президенттин аппараты 152 миллион сом кетирет. Андан тышкары архив деген бар. Архивке 8 миллион сом кетет. Управ делами деген бар. Ошол ичинде 3 резиденция, бир топ кишилер дагы иштейт. Ошол резиденцияга 662 миллион сом кетет. Бүт баарынды санаганда бизде 821 миллион сом ушундай акча каралган. Бул бир президентке мына 121 миллион сомго көбүрөөк биз президентке кетирип атабыз. Ал эми биз президенттик башкарууну тандасак, анда биз дагы бир топ эле дагы акчаны көрсөтүш керекпиз. Мен дагы бир нерсени айткан жокмун. Охрана керек болсо бир кишини эмес, үй бүлөнү дагы кайтарат. Ошол президент бир жолго чыкканда, жумушка баратканда гаишниктер чыгат. Бул дагы расход. Мына ушул расходторду чындыгында мен аны айта албайм, себеби бул купуя сыр. Бүт баарын санаганда мындай ортомчо 1 миллиард сом чыгыш мүмкүн. Расход ушундай, бир президенттики. Эми урматтуу элим, тандагыла. Бизге ушундай президенттик форма, президенттик башкаруу керекпи?